Советов. Я Заря-1. Как слышите меня? Буду вам транслировать команды. Прием. Заря-1, я Кедр. Вас понял, занимал исходное положение, залил, поэтому несколько задержал с ответом. Прием. Ключ Зарина. 12 апрель 1961 жыл Советтер Союзунун социалистик республикалары Казак Советтик социалистик республикасы Кызыл Орда облусу Байконур космодрому. Ошол күндөгү ар бир мүнөт тарыхта калган. Анткени дүйнө тарыхында биринчи жолу адам баласы космосту багындырып, планетаны сыртынан көрө алган. Ошол адам советтик космонавт Юрий Гагарин эле. Бул окуядан кийин ал миллиондогон элдин кумирине айланып, советтик балдар арасында космонавт болуу кыялын жараткан. Подъем! Поехали. До свидания! До скорой встречи, дорогие друзья! Анда сөз башынан болсун. 1959 жылы Никита Хрущев жетектеген Коммунистик партиянын борбордук комитети менен Министрлер совети космосту багындыруу чечимин кабыл алган. Январда кабыл алынган чечимди май айында өкмөт атайын токтом менен конкреттештирген. Ага ылайык Советтер Союзунун аскер аба күчтөрүнө чукул арада космостук кеме менен кошо алгачкы космонавттарды дагы даярдоо жана учуруу милдети жүктөлгөн. Жалпы өлкөдөн тандалган 3000ге жакын учкучтардын санын борбордук аскер илим изилдөө авиациялык госпиталы 20га чейин азайтуусу керек эле. Ал эми алардын дагы арасынан жалгызды тандоо ого бетер адистердин алын кетирген. Ошентсе да биринчини тандоо кийинкиге, тагыраагы космостук кеме даяр болчу мезгилге жылдырылган. Тандалган 20 учкуч бирдей шартта атайын окутулуп машыгууларда даярдала берген. Ну и, наконец, выдержит ли психика космонавта вид Земли из космоса? Ошентип арадан мезгил өтүп, 1961 жылы жаңырат. Бир жыл мурда башталган даярдыктар күчүндө. Ал арада Америка Кошмо Штаттары дагы космосту багынтууда алгачкы болууга аракеттенип, кемесин апрелдин соңунда учурууну пландаганы тууралуу маалымат келет. Мындай жагдай Сергей Королевдун ишин ого бетер оорлоткон. Анткени ал ошол кемени даярдоого жооптуу конструктор эле. Баса космосту багынтууга болгон ири иштер жалпы Советтер Союзундагы эмгекчил эл үчүн сыр эле. Ошентип апрель айда келип, жалгызды тандоо оорлошкон. Бирок Сергей Королев эчак эле Юрий Гагаринге токтолгондуктан чечим иш жүзүндө кабыл алынган эле. Бирок мындай кабарды калган 19 учкучка айтууну туура көргөн эмес. Ошентсе дагы күтүлбөгөн жагдайлар үчүн баардык жолдор ойлонулуп, дублер катары Герман Титов дагы Гагарин менен бирдей шартта акыркы даярдыктан өтө берген. Бирок Сергей Королевдун тандоосу албетте Юрий Гагарин эле. Баса алгач космонавттарды сүрөттөрүнөн тааныган Никита Хрущев дагы Юрий Гагаринге басым жасаган тура. Ошентип 1961 жылдын 12 апрель күнү Юрий Гагарин Байконур космодромунан кеттик деген сөз менен асманга аттанган. Желаю вам доброго полета!
108 мүнөттө жерде айланган Юрий Гагарин көпчүлүк ойлогондой кайрадан Байконурга эмес, Саратов облусундагы Смеловка жана Подгорное айылдарынын четине конгон. Юрий Гагариндин атасы Алексей Гагарин дагы уулунун космоско учканын жалпы эл менен бирге радиодон уккан. Алексей Иванович! Вот и Юрка в космосе! Юрий Гагариндин ийгиликтүү конгондугу тууралуу маалымат Никита Хрущевко жеткенден кийин биринчи катчы ага дароо майор чинин берүүнү коргоо министри маршал Малиновскийге тапшырган. Малиновский, у тебя первый космонавт долго в лейтенанта ходить будет? Дадим ему капитана, Никита Сергеевич. Какого капитана? Готовь приказ о присвоении ему внеочередного звания майора. Не положено через звание, Никита Сергеевич. Почему не положено? В армии 100 тысяч капитанов. Им будет обидно. Родион, ты хоть понимаешь, какого масштаба события? Межпланетарного. Вот о нас с тобой забудут, а об этом будут помнить навсегда. Понял вас, Никита Сергеевич. Вот и добрый. Малиновскийден кийин Никита Хрущев Кремльге чалып, Юрий Гагаринге майрамдык салтанат уюштурууну тапшырат. Ошентип 14 апрель күнү Москвага келген алгачкы космонавтты 100 миңдеген эл майрамдык салтанат менен тосуп алган. Шаарды аралап зил менен өткөн күн Советтер Союзундагы эстен кеткис майрам. Эми чын айтканда, туура айтасың, Юрий Гагарин биздин замандашыбыз болчу. Юрий Гагарин менен эки эле жаш улуу болчу, 34-жылы туулган, мен 36-жылы туулган. Андан кийин анын үстүнө баягы мен ал кезде комсомол менен да байланышып жүргөн болчумун. Өзүм баягы чак айылчарда иштесем дагы Кыргызстандын комсомолунун борбордук комитетинин бюро мүчөсү болчумун мен. Аларда комсомол кеси жаш. Ошон үчүн бизде маалыматтар көп болчу. Космонавттар кандай даярданат деп. Анан Москвада көп барып калчубуз. Анан бул жерде ЦКнын биринчи секретары Сагын Наматбаев деген жигит иштеген. Андан мурун Кеңеш Кулматов болгон. Наматбаев экөөбүз жакшы болчубуз. Ал дайыма бизге өзүнүн билгендерин айтып берчү. Биз билчүбүз да кандай даярданат деп. Ошондо биз билчүбүз. Анда комсомолдун күчү да кыйын болчу, баркы да күчтүү болчу. Партия эсептешчү. Комсомолдун катарынан космонавттар даярданат деп сукчубуз, бирок ким экенин билчү эмеспиз да. Абдан жакшы болчу. Анан 61-жылы ушту дегенде мен ошондо аспирантураны бүтүп дыйканчылык иштедим. Кандидат диссертациямды жактаган аткан учурумда. Ошондо уктук апрель айында. Эми андагы толкундуу, андагы элдин кубангандыгы, элдин көтөрүлгөндүгү эми өзгөчө да. Бүт дүйнө көтөрүлбөдү. Анан ошентип Гагарин дегенде бизге бир жомокто көрүнүп турду. Шуну кантип көрсөк болот. Телевизордон көрүп калабыз дегенде жаш татынакай жигит экен. Бир өлкөдө электебиз. Гагарин учса, ошо Союздан учкан, биз Союздун составында элек. Ошондуктан ошол киши учкан, космоско учканда биз деле ушунчалык сыймыктанганбыз да. Мен ушуне детальдарын айтып коеюн. Ошо киши учканын мен спорт залдан бул суббота күн болуш керек эле. Боксерлорду баягы тренировать этип, такшалдырып, 2 саат, 3 саат ошолор менен болуп, анан саат кудай барыш саат 11-ченде ошо спорт залдан келатып, радиодон эле угуп калдым ошондо.
Gagarin деген kosmosga uçkan eken dep ошондо баягы жүрөк ордунан чыгып кеткендей болгон чын айтканда. Элдин баары сүйүнүп элешке чыгып майрам болгон күндө да болсо ошо майрамда эле болгон. Он 2 апрелден кийин Юрий Гагарин бир эле күндө жалпы элдик баатырга, идеалдуу каарманга айланган. Советтер Союзунда миллиондогон ата-энелер уулдарына Юрий деген ысымды массалык түрдө берип баштаган. Чет өлкөлөр менен катар советтик республикалардан дагы чакыруулар түшүп, космосту көргөн адамдын өзүн көрүүнү каалагандары көбөйгөн. Ага карабай 61-жылдын сентябрында Юрий Гагарин Жуков атындагы Аба аскердик инженерия академиясына тапшырып, учкуч инженер космонавт адистигине ээ болгон. Бул аралыкта ал бүткүл советтик республикаларды кыдырып, 30дан ашуун мамлекетке барган. Анын убактысынын басымдуу бөлүгүн дал ошол сапарларга коротуп, жеке жашоосуна дээрлик убактысы болгон эмес. Алгачкы космонавтты тандоодо анын сырткы келбети менен жүзүнө дагы маани берилген дешет. Анткени Компартия анын бир эле күндө Советтер Союзунун жүзүнө айланаарын билген. Чындыгында эле чет жерде ал Совет элинин идеалдуу образы эле. Компартия миллиондогон эмгекчил элди шыктандыруу максатында биринчи космонавттын эң жөнөкөй үй бүлөдөн дагы болушун каалаган. Bir cumadan kийин ошондо баягы ак киши Москвага келди да. Ошо Москвага келгенде мен ошо командировкада болуп Москвада болуп калдым. Ошондо көрдүм элдин, москваликтердин, москвичтердин Гагаринди кандай кылып тосуп алганын. Бул тарыхта чынында бул биринчи болуп, себеби биринчи дүйнөдө биринчи болуп киши космоска чыкканда. Бул Америка эмес, Франция эмес, башка өлкөлөрдө эмес, биздин Союздан учкан киши болду. Ошондуктан баарыбыз сыймыктанганбыз. Баарыбыз ушунчалык баягы өзүбүз учкандай эле болгонбуз да. Ошондуктан бул орусча айтканда трудно даже описать. Ошол кездеги биздин баягы ичибиздеги жылуулук сезген сезимибиз ушунчалык гордость была за страну деп коет. Гагарин дегенде бизге бир жомоктоо көрүнүп турду. Ушу кантип көрсөк болот. Телевизордон көрүп калабыз дегенде жаштатынакай бар жигит экен. Ошону жүрсөк эле 66-жылы бүткүл Союз комсомолунун съезди болуп калды. 16-15 съезди. Анан Кыргызстандан бир 30 киши делегат шайланды. Ошонун ичинде мен да шайланып калдым. Ошентип жайында болчу, май айында бардык. Кремль дворецинде, Кремльдин ичинде съезд болду. Брежнев катышты, сүйлөдү. Анан ошондо эле космонавттар жүрөт деп эле ошонун таанышы менен аралашып калды. Гагарин андан кийин Титов ушту, анан Терешков ушинтип эле ошол неметте съездин учурунда эле баары менен аралашып кеттик жанакы. 6000 киши да Кремль сарайы. Ошондо бүт эле тегеректи элдин баары ошол тиги космонавттар жете албайсың, кээ бирлер колун койдуруп атат, ушинтип аралашып келдик. Бирок сырттан мындай жакында. Анан эле баягы съезд 5 күн болду, бүтөрдү эле баягы съездин чечими чыгып, съездин борбордук комитетин шайлаш керек. Борбордук комитетин шайлайт. Борбордук комитеттин мүчөлөрүн шайлаш керек. Союз боюнча мүчөлөрдүн кандидаттарын шайлайт. Анан текшерүү комиссиясы мүчөнү шайлайт да. 200 эле киши болчу бүткүл Союз комсомолунун борбордук комитет мүчөлөрү. Анан бирөө чыгып, экинчи секретарь Пастухов деген чыгып окуп атат. Ушулар талап кылынат деп баягы талапкерлердин бар. Алфавиттен Баратовдун бар. Акималиев деген фамилиясы болду, Кремль ичинде. Бүткүл Союз комсомолдун борбордук комитетинин мүчөсү. Алфавиттен кеткесинен менин атым чыгып калды. Акималиев Жани, кандидат сельскохозяйственный наук, Киргизия деп эле.
анан баасы таң калып мен айткан эмес эч ким. Көрсө бияктан сунуш болот экен да. Мисалы Турдакын Суаштар макулсу болбойт да. Жаш окумуштуу. Себеби буга чейин тарыхта бир эле киши болчу экен член ЦК комсомолго. Комсомолдун биринчи секретары гана болчу экен мурун. А бизде Наматбаев. Анан ошондо биринчи жолу тарыхта 2 кишиге уруксат беришиптир. Ар республика өзүнчө квота бар болчу. Анан ошо экинчи кишиге жөнөкөйлөрүн деп мени тандашыптыр. Бирөө мүчөсү ошентип эле мен толкундалып отуруп калдым. Бу эмне ушундук деп анан аягындан жүрөт алфавит Наматбаев да чыкты. Бирөө тамашалап жиберишти, жанымда отурган бала чок отурабыз делегация. Ой, сен СКнын биринчи болгон комсомолго сенин атың чыкты. Ой, андай деген сөз жок деп мен айтам. Анан Наматбаев ошентип шайланып бүттүк. Ошентип бүткөн эле кечинде ошо Кремлдин эң үстүнкү этажында банкеттин залда кабыл алуу болду. Кабыл алууга бирердик келе алган жок, Суслов катышты. Ал эми экинчи секретарь болчу. Башка член политбюролор катышты. Анан ошол жерде бир 3 сааттай болуп. Анан бир маалда ошо приемго Чыңгыз Төрөкулович келип калды. Ал киши делегат эмес болчу, ошондон чакырышыптыр. Ошол жылы жана Гүлсара повестин мамлекеттик сыйлык лауреаты болгон. Ал киши менен аралашып жүрдүк. Анан мен отуруп калган соң баягы бүт демени отургузуп коюптур. Алфавитин отургузуп коюптур. А, Б, Б деп. Мен төр жагына отуруп калдым. Анан эле мындай дагы капталым карап нарактысым. Гагарин отурат. Жаныңызда. Эми бир 10 чакты иштен кийин. Анын ар жанында карасам Терешков отурат. Көрсө космонавттар көбөйүп калган ошо 10 чакты. Ошонун ичинен 2 кишини член ЦКга сунуш кылышыптыр. Комсомолдун борбордук комитети. Гагаринден анан Валентин Терешков. Анан баягы башка өлкөлөрдөн келгендер отурат. Анан баягы эми Кремлдин кухнясы укмушты. Бүт балык, кызыл балык, ак балык, икра, карасы, кызыл укмуш. Столичный кремлевский водкалар. Эми укмуш, музыка, оркестр. Анан ошентип отуруп бир сааттан кийин уруксат берип, нары бери баса баштадык. Уруксат беришти. Комсомол бийлеп тилдемди. Анан мен жакын барып, Гагаринге барып, өзүм айтып ушундай Кыргызстанда. Тим эле ушунчалык бир татынакай жигит, жөнөкөй эле бир орустун бир кыштагынан чыккан бир жигит да. Эң жөнөкөй элден чыккан бир ушунчалык жылдызы бар, капырайып. Анын көкүрөктө жылдыздары мага көрүнгөн жок, себеби биздин да баатыр болчу, анан бир топ өлкөлөр баатыр кылган. 5-6 жылдыздар тагылып жүрөт. Чехословакиянын баатыры, Германиянын баатыры. Ал жылдыздар көзү беле тиги Юрийдин өзүнүн жылдызы, жүзү көрүндү. Ушундай жаркырайт. Ошону бир оюма кетти. Ой, Кудай ушунун көз тийбесе экен ушундай жигитке. Ушунчалык жөнөкөй, ушунчалык кишиге алынган жигит экен. Баары кучактап атышат. Анан барып анан мен айттым. Ошо атай келип калдык. Сиз менен бир рюмка кагыштып ичсем болот. Пожалуйста деп турат жерден кыздар, ошол жердеги кишилер куюп жүрүшөт, көпчүлүгү эркектер экен. Анан кагышып экөө арактан бир куруп жүрөм, басып кетип. Ошентип өз көзүм менен Юрий Гагаринди көрүп калдым. Ошондон 2 жылдан анан кийин жана кандай кырсык болбоду. Балким чиле көз өтүп кетти, кандай болду. Биз 61-чи кандай сүйүнсөк, 68 ушунчалык трагедия болду. Дүйнөлүк трагедия болду да. Болбогон жерден бөөдө кырсык деген ошол экен, ошондон ажырап калдык. Бирок ага кишинин элеси түбөлүк калып калды. Мына ушуга чейин Экскурсияга алып барган бизди. Анда мен катчы элем, ЦКда иштечүмүн. Бизди ушу 1 айлык курска Москвага алып барчу да, жылына бир жолу сөзсүз курстардан өткөрүп турчу да. Ошондо Кудай бар ушу 70-80 облустардан, союзный республикалардан, облустун катчылары республикадан, анан кийин ошол эмеде алар окуган жерде да. Ошол жерге алып барып, анан ошол жерден көрдүм. Ошо биздин асыбызда өзүнүн баягы ошол убактагы иштери жөнүндө космоска биринчи жолу учканын, ошол окуяларды айтып берген да. Ошондон баягы залдан гана көргөм. Жыл сайын 1-2 жолу Москвага барам. Сөзсүз жанакы ВДНХ баягы көрсөтмөнүн жанында космоско арналган эстеликте турбайбы, космос. Ошого барам. Анан кийин Гагарин аянты деген бар борбордо. Ошондо өзүнүн эстелиги бар. Ошого барып, дайыма барып, ошо Гагаринди карап, өткөн чакты эсиме алып, анан ичимен жылмайып коем да, анан ушу бир убакта болгон экен ушундай өмүрүмдө деп туруп ошого кубанып коем.
Гагарин 1957-жылы учкучтардын борбордундагы медициналык бөлүмдө иштеген Валентина Горячевага баш кошкон. Алар 1959-жылы Лена, ал эми 1961-жылдын мартында, демек космоско саналуу күндөр калганда Галина аттуу кызды болушкан. Ошентип, Совет эли улуу жеңиштин 16-жазында талкыланган мамлекетти кайрадан калыбына келтирип гана калбай, өнүккөн өлкөлөрдөн озуп, тарыхта биринчи жолу космосту багындырды. Албетте, мындай жеңиш ошол кездеги улуу державанын бир бөлүгү болгон Кыргыз элиники дагы экендиги талашсыз. Андыктан Советтик Кыргызстандын калкы дагы космоско сапарды зор салтанат менен тоскон экен. Бир 1961 жылдан кийин дагы Советтер Союзунан ондогон космонавттар чыкты. Бирок космонавт дегенде ар бир адам, албетте, алгач Совет элинин уулу Юрий Алексеевич Гагаринди эстешет. Мындай сыймык коммунизмди курууга белсенген көп улуттуу элди дагы бир жолу бир муштумга бириктирип, тарыхтын жаңы барагын ачкан.